4 kız bir ulum бар эле. Şu kүйөөм менен кызым 1 жылда каза болушту. Кыскасы мен эч жака үнүм жетпей калды. Чындык жок экен, сотто деле чындык жок экен. Эми тагдыр экен бирөөнүн үйүндө чындап эле баягы мындай байланып отура албайсың да, чык десе чыгасың. Эми эл менен айланайын экен да, ушунча элге ыраазы болдум, ушунчалык ыраазы болдум. Көп жардам жакшы сөздөрүн айткандар бар. Чалып, эже акчам жок болсо дагы деп жардам бергендер болду. Жакшынакай боюнча узап кетти да. Сүйлөп атты. Көзү уже өлгөнгө даярданып атты да, жакшынакай жасанып, шапкаларын кийип, үйдөн жок калдык. Ушу талап жүрбүз 6 жылдан бери. Мейли үйдө эле дебейли, участок эле берсе, эл асыктай үй салып алат элек да. Көрүнгөн огородун чукуп көрүнгөн жерде ар кандай жемени угуп жүрүп жатат. Бишкек шаарындагы Махабат Калбаева эжебиз жардамга муктаж болуп жатат. Махабат эжебиз жана анын 30 жаштагы баласы андан чоң кызы ооруп, үйүндө эч жумушка жараксыз. Квартира төлөгөнгө акчабыз жок дейт. Коомчулуктан жардам суроого аргасыз болуп атам деп кайрылды. Кайдыгер карабаган инсандардан жана кыргыз элинен жардам сурайт. Саламатсызбы? Сизди интернет тармагынан көрүп, жашооңузду коомчулукка чагылдырып берүү үчүн келдик. Интернет тармагынан көргөндөй, азыркы убакта абалыңыз оор, жардамга муктаж болуп жаткан кезиз. Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз. Балдарыңыз жөнүндө. Мен Калбекова Махабат. 59 жашка чыгып калам, Кудай буйрса ушу мартта 63-жыл болом. Өзүм Жалал Абад областында төрөлгөнмүн да, ошол жактан бул жака келгенибизге мына 16 жыл, 17 жыл болуп калды. Ошо турмуштун айынан келгенбиз. 4 кыз bir улум бар эле. Ошо күйөөм менен кызым 1 жылда каза болушту. Жылы каза болду, ушу күйөөм менен кызым экөө. 6 айдан кийин каза болду, күйөөм каза болду да, кызым каза болгондон кийин 6 айдан кийин күйөөм каза болду. Андан кийин ушу үй маселеси болуп кетти, кайным менен үй талаш болуп. Кыскасы мен эч жака үнүм жетпей калды, чындык жок экен, сотто деле чындык жок экен. Ушу балдарым эсип жүрүп, кайнагаларым, кайнежелерим барып жүрүштү, мен тараган талашып. Бирок сот тигилердин пайдасына чечип берип койду да. Эми ал кайным деле азыр раматылык болуп кетти мына. Жамалда барбасынан үйлөрү жетишиктүү эле, Москвада деле, Бишкекте деле үйлөрү бар эле. Ушул менин үйдү кандайдыр бир принципте талашып туруп алды да. Мен негизи ал үйдү кайнатам өлдү. Кайнатам өлгөндөн кийин деле ошо кайнатам өзүм 26 жыл жашадым, ошо багып өзүм жууп тазалап кайнатам узаттым. Анан кийин ошо 15 жылдан кийин кайным келди, уже кайнатам өлгөндөн бир да келбей жүрүп келип, анан кийин ошо күйөөм Москвага барып иштейм деди. Мен байкесин поддержка кылбай койду да, ошондон күйөөм ызаланып, кызым өлдү, кызымда да неме болуп кетти, ошондон асынып алды күйөөмчү. Баягы кыздын күйүтүнө да чыдабады, эми аял киши чыдайбыз да, эркек киши чыдабады го баягы. Ошонун биз ушу жылдык, биз эми билесиңер, кыргыздарда жылдык деген бар, анан аш деген бар. Мен эми кызымдын, күйөөмдүн жылдыгын өткөрөм деп, анан күйөөм дагы өзү процентке акча алып, ал акчасынын проценти көбөйүп кеткен да. Анан ошо күйөөм өлгөндө 40-ында ошол процент берген келин келип, кайнымен сөз алып кеткен. Ал айтты, мен жылдыгына чейин сизге алып келип берем деп. Жылдыгында келди, тиги кыз уже угуп келди да, келип неметти эле, мүшүйтүп эшиктикеси жок келди да кайным. Келди да, бул эми Москвадан келип алып ушинтип ичип, чардап кетет болчу да. Аябай ичет эле раматылык. Анан көңүл бурбай койду. Мен уже августтун 15-inde кагаз таратам жылдыкка деп кайным айтып атам. Ошо жылдыкка келди да негизи. Мен ойлодум да эми ушул жылдык былдыкты өткөрөбүз го, бул кайным менен кеңешип десем, такыр кеңешкенде дагы убактысы жок, чыгып кетет, кечинде мас болуп келип жатат, кайра чыгып кетет.
Анан мен айттым, бу ага чейин ушу үйүңөрдү саткыла деп, эми кичинекей временка үй болчубуз негизи. Анан огородубуз чоң болчу да, элдер кызыгат эле. Көптөрү саткыла бизге деп, баягы мен действительно өзүм эптей албайм да ал жерде, ошо күйөөм жоготкон уже эч ким мага жардам бербесе. Анан мен ойлодум, кайным жардам бербесе, менен кайным жардам берсе дагы биягын ушу кеңешип, кайным бизге эриш аркак болот деп ойлосом, наоборот бизге башкача болуп калышты да булар. Анан кыздарым окутушум керек, аягын биягын ойлодум, балдар чоңойту, кантип чоңойтом буларды, бутуна кантип тургузам деп, анан кийин ушул сатасың деген клиенттерге айттым да. Мен негизи жаман деле эметкеним жок, ушу кичине ойлондум. Кайным может өзүнө келеттир, кайра дагы сүйлөшөттүрбүз. Жылдыкты өткөрүп алайын, мен айттым, жылдыкты өткөрүп алайын, мага 20 000 сом эле акча берип тургула дедим. Доллар деп дагы интернетте көп айтып атышат, сом эле сурадым. Алар берди ошол акчаны. Анан кайным келди, ошол такыр эчтеке болгон жок да, жанагы күйөөмдүн процент акчасы деле эчтеке төлөнбөй калды да. Жылдык өткөндөн кийин тиги келин бызылдата баштады мени. Анан мен айттым, келиңиз эми үйдү сатып алсаңыз алыңыз, мен макул болом деп туруп сатып бердим үйдү. Үйдү сатып бергенден кийин уже кайным уже 1 жылдан кийин келип алып эле жаңжал салышып булар. Мен атадан кийин мага калыш керек эле, анан тигиле бул эле деп. Эми мен ойлогомда бунун Москвада үйлөр болсо, Бишкекте үйлөр болсо, мен ушу 4 бала менен ушун бир этек бала менен отурсам, акыр балдарым бутуна тургузам, же мал мүлкү калбаса булардын, же байлыгы болбосо артында. Акыры ушул жерди сатып, мен ойлодум, ушу пландаштырып, ушу балдарым өзүм айыл өкмөттө иштейт элем, бухгалтер болуп. Буну камап коюп ишке чыкчу болчумун да, саттым үйдү, сатып ошо айыл өкмөттүн маңдайынан жанагыдай эмне деп коет, жанагы корпус үйлөрдөн алдык да. Чакан эле участогу бар. Бирок бизге ылайык эле болчу да. Аны алып бул баланы камап коюп иштеп жүрдүм. Бирок сот процесси жүрүп атты да. Тиги сатып алган адамдар дагы бызылдап атышты, алар дагы тынчтыгын алдык да. Ошентип отуруп анан кийин сотто утулуп калдым. Мен чуркадым, мен иши үйдө оокатыман бери саттым, ишу алтындарыман бери саттым, ушу сотко берип аттым да. Адвокаттар акча сурайт, мен берем. Эч кандай чындык жок болуп эле ошолордун сөзү эле сүйлөнүп атты да. Мен ойлоптум да чындык бар деп. 87-жылкы кызым менен келдим бияка Бишкекке келгенден кийин. Акчамды дагы бирөөгө алдырып берип, Москвага кетпей калдым да. Анан кызым экөөбүз ар жерде иштеп жүрдүк. Кийин буларды чакыртып алдым, тиги үйдү өткөрүп бердик дейм. Үйдү сатып алгандарга анан жер үлүштү өткөрүп берип, иши кылып, мындай кылып, акчасын неме кылып бердим да, кутулуп келдим. Келип анан бияка келгенден кийин ушинтип иштеп жүрдүк. Квартиралап, Токмокто жүрдүк, биякта жүрдүк. Бул качып кетет, муну издейбиз күндөп түндөп. Анда кыздар турмушка чыга элек. Кийин анан эми мына турмушка чыгып кеткенин мына былтыртан бери ушул короз тозулган жерге кирип калып анан эметип калды. Так мындай ачык турган жер болсо кетип калат, таппай калабыз. 1 ай, 2 ай. 2019-жылда кетип калып, соц тармактары аркылуу, Facebook аркылуу бирөөлөр жардам берип, инвалидтер үйүнө бирөө чыштап койгон экен, ошоктон таап келди да 5 күндөн кийин. 6-7 жылдан бери ушу көчүп эле жашап жүрөбүз да. Бизге тынчыраак шаардан үй кымбат да эми. Алыш кыйын. Анан арзаныраак дейбиз, эми арзаны ушу 5,5 да. Дары дармектериңиздер, тамак ашыңыздар айына канча акча коротосуздар, канча акча кетет? Эми азыр кымбаттап кеткенден кийин эле билбейм, мурда өзү негизи 6 000 1 айлык продуктабыз кылсак 6 000 7 000 кетет эле да. Анан ижара акыбыз 5,5 000. Анан кышында мына көмүр сөмүр менен аяк биягы бир 10-15 000ге чыгып кетет да. Кыштын күнкүсү, анан жайында ушу 5,5 000 эле төлөйбүз. Бул дагы анча-мынча ооруп калат. Бирок багыштуу көрсөткөнгө деле немеси жок да. Өзү менен өзү болуп эле. Анан мунун паспорту жок, документтери жок. Мен да ошо бирөөнүн апасын багып 2012-жылы ошо учетко коюп эме кылып берем дегенен барып багып, ошо айласынан ошо үйүбүз жок, учетко тургузуп пенсиялуу айла деп неметип барганбыз. Бирок мени пропискага коюп туруп, апасы 2-3 айдан кийин каза болуп калды да. Муну койбой коюшту да. Анан мени үйдө эле калат деп чыгарып жиберишти. Апасы өлгөндөнчү, негизи апасы жашай бер деп ушунчу өзү драматылык. Жакшы кемпир эле. Анан эми тагдыр экен, бирөөнүн үйүндө чындап эле баягы мындай байланып отура албайсың да, чык десе чыгасың.
Ушинтип чыгып анан буга документ албай анан ушу кечекиде ушу айыл өкмөттөргө рахматына көп эми эл менен айланайын экен да. Ушунча элге ыраазы болдум, ушунчалык ыраазы болдум. Көп жардам жакшы сөздөрүн айткандар бар. Чалып, эже акчам жок болсо дагы деп жардам бергендер болду. Ишенсең оокатташтарын деле жарып эмес, мына ушу паластарды ушу элдер алып келип берди. Анан бир бала обогреватель алып келип берди. Өзү такси жалдап келди дагы. Обогреватель, тефаль, үтүк ушундайлардан бери көтөрүп келди да. Анан ушунчалык ыраазы болосуң да адамдарга. Анан эми акчалай деле алып келип берип, базардан деле чакырып ушу Айдай деген бир кыз өзү доктурга көрүнүп аптыр. Ушу өзүнүн ооруганына карабай мага ушинтип акча берип базардан. Ушу улуу кызым ушу биз 2003-жылы неметкенде ушу мен анда ушу отдел кадры болуп иштейтим поликлиникада. Анын отчеттері аябай кыйын. Ушу кызым жардам берет болчу да, анан апа иштебей эле коюңузчу. Мен өзүм жардам берем. Годовой отчеттор кыйын болуп калат эле. Ошондон кийин эле бир айдан кийин эле каттуу ооруду дагы, бир ай больницада жаттык. Бир ай больницада жаткандан кийин уже көпкө чейин жатып калдык да. Дем албай, өпкөсүндө дешти, башка дешти. Аягында анан кийин врачтар эже Бишкекке апарып көрбөйсүз деди. Көрсө ушу үмүтүңү үзүп коёбу деген мантип айтты. Алып келип жуунтуп тарантып эми Бишкекке апарат окшойм, эми акча каяктан табабыз, кантебиз деп турган күнүбүз эле жакшынакай боюнча эле узап кетти да. Сүйлөп атты. Көзсү ушу өлгөнгө даярданып атты да, жакшынакай жасанып, шапкаларын кийип. Бизге жакшынакай сүйлөп. Кыздарга да апам жакшы карагыла, мен больницага жатып калсам деп коет да, көрсө курдушуп аттыр. Андан кийин ушу күйөөм 6 айдан кийин муну күйөтүнө чыдап атып. Күйөөм асын алды. Экөөнүн азабы бир болуп бир жагынан үйдөн жок калдык. Ушу талап жүрөбүз 6 жылдан бери. Бирок аял киши жалгыз жетиш албайт экен да. Балдар эми кыздар чоңойуп, булар чоңойтуп уже турмушка берип салды. Анан азыр ушу экөөбүз эле отурабыз, участок алабыз деп деле алданып калган күнүбүз болду. Анан айласынан ушинтип кайрылууга туура келди да. Эми мен да ушу президентке кайрылат элем, Садыр Жапаровго дагы. Ушинтип канча бир эле мен эмес, мага ошого кандай үй жок, жай жок, кыйын акыбалда жүргөндөр бар. Ушу бизге ошондорго ушинтип кичине участок, мейли үй деле дебейли участок эле берсе, эл азыктап үй салып алат элек да. Көрүнгөнүн огородун чукуп, көрүнгөн жерде ар кандай жемени оогуп жүргүчү. Бул үйдүн кой эси жакшы. Башка жерлерде ушундай болдук да, куугунтук жеп келет. Мен мындай өткөрүшүм керек, мен пикник өткөрүшүм керек деп чыгып турушубуз керек болот, же бир жакка капчылып турушубуз керек болот. Ушундай күндөрдү да көрдүк да, анан жакшынакай огороддорун тазалап койгондон кийин чыгарып берет. Ошон үчүн айтам да, өзүң үйүң болуш керек экен. Эми возрастта болуп калдым, антип кокусунан мен өлүп калсам, булар кимдин үйүндө калат, өлүгүм кайсы үйдөн чыгат дейсиң да.